Эл акыны белгилүү сатирик Жолоочу Рыспаев кайталангыс талант болгон. Анын сатиралары, куйкум сөздөрү өзү даярдаган көрсөтүүлөрдө, радио берүүлөрдө гана сакталып калбастан азыркыга чейин элдин эсинде. Кутмандуу болсун күнүңөрдү ушу жолоочу келгенден кийин бир топ бийиктикке көтөрдү да. Бул өтө кыйын даярдалышы, жасалышы өтө кыйын уктуруу да. Анткени жума сайын эле элдин бооруна эскен тамаша чыга бербейт да оңой менен. Анын үстүнө биздин Кыргызстанда бир жаман жери жаза турган автор жок. Кайсы редакторго берсе ошол өзү жасаш керек. Ошон үчүн жолоочу ушул Кутмандуу болсун күнүңөрдүн баарын өзү жасап жүрдү да, өзү жазып жүрдү. Ошентип жүрүп ал сатирик болуп кетти, юморист болуп кетти. Бирок Кутмандуу күндү көтөрдү кадимкидей. Торсон Нуралиев деген режиссер бар эле, ушулар баары кыргыз драманын актерлорунун баарын алып келип алып, укмуш сюжеттерди даярдап, элдин баары ошо жекшемби күнү 9:15 Кутмандуу болсун күнүңөрдү күтөт эле аябай. Телепрограмма ачты, Мыскыл жана тамаша деген. Анысы да дубулдап абдан популярдуу болду Кыргызстан боюнча. Ага бүтүндөй ошо комедиялык жанрга жакын актерлордун баары катышты. Алардын бүт сценарийлерин жазып жүрдү өзү. Алгачкы эмгек жолун 1975-жылы Кыргыз телерадио берүү комитетинде редакторлук кызматтан баштаган чыгармачыл инсан кийинчерээк радио угармандар үчүн Кутмандуу болсун күнүңөр, Шибеге аттуу уктуруулары өзгөчө сүймөнчүлүккө ээ болгон. Ал Мыскыл жана тамаша теле берүүсүнүн алгачкы уюштуруучусу, автору катары таанымал. Андан соң Сары Өзөн телерадио компаниясынын башкы редактору болуп эмгектенген. 2012-жылдары Кыргыз радиосунун кабарчысы болуп да иштеген. Адабий ишмердүүлүгү күчөп, 1988-жылы Жазуучулар союзунун мүчөсү болгон. Анын Чырмоок, Коңгуроо, Оюшумдук, Мен мидин эмес, мидин мен эмес, Ачуу таттуу аралаш жана башка көптөгөн чыгармалары коомчулукка белгилүү. 2019-жылы маданиятка эмгек сиңирген ишмер наамын алган. 2021-жылы Кыргыз эл акыны ардактуу наамы ыйгарылган. Бул киши чын эле абдан бир тили элпек, куйкум сөздүү, ушундай бир укулуктуу жазган мыкты сатирик эле да. Анын үстүнө өзү акын болгондон кийин мындай поэтикалык стилде жазганда, бул телекөрсөтүүдө болобу, радиодо болобу Жолоочу Рыспаевдин тили бир көргөндө, бир укканда эле бир кулакка бир шак деп илине тургандай бир укмуш курс сөздөрү бар эле да. Өзүнүн бир аткаруучулук мындай бир тактыгы, убактысында бүткөргөн жоопкерчилигин абдан баалар элек. Анан бул кишинин текстин алып баруучулар окуганда дагы, актерлор окуганда дагы абдан мындай бир бат эле ошол образга кирип кетишчү да, ошого бир лайыктуу кылып жазар эле да. Жолоочу Рыспаев үй бүлөдө камкор, мээримдүү ата, сүйүктүү жар болгон, бала тарбиялоо, үй бүлө ынтымагы баалуулуктарына көңүл бурган. Бул мындай мээримдүү ата, кишиге катуу сөз айтпаган, мындай сөздү кыйын тапчу, бирок эч убакта балдарын кагып силкеп, эч убакта эч нерсе ушундай айтчу эмес, чапчу да эмес, бирөөнү наказание жасабачу, бирдемечи болсо бир сыйра айтып коюп басып кетчү, өзүң разбирать этип ал деп. Ушинтип балдары да абдан жакшы көрөт. Азыркы кезде 2 кызы, бир уулу, 7 небереси, 6 чөбүрөсү бар. Ата энесине ушундай мээримдүү болчу. Ошон үчүн мен ойлойм, балдары да мага мээримдүү болуп атат го деп. Себеби атасы, апасы кечкисин күндүз телевиденияга чалып койсо, ушундай жумуш болду же келип кет десе, түнү менен болсо да барча эле ушунчалык 400 километрге барып, апасынын көйгөйүн чечип туруп анан келчү эле. Азыркы жаштар ошондойлорду үйрөнүп, ата энеге ошондой мээрим салса, кыргыз эли дагы абдан мээримдүү, өзү эле жакшы калк, андан да жакшы болот беле деп ойлойм. Анын адамгерчилик сапаттары жогору болгон. Куйкум сөз аралаштырып, тамашалап сүйлөшүү ар бир адамдын назарын бурчу. Жакын алыс болобу, баарына жакшылыктын нурун сепкенге умтулган, жакын алыс болобу, баарына жакшылыктын нурун сепкенге умтулган инсан болчу. Адамдарга ар дайым күлкү тартуулаган инсан эле. Тамаша жол менен дагы кандай кайгырып турган адамдын дагы бир көңүлүн көтөрүп, жашоого бир жарык, бир нур чачкандай бир сезим калтырар эле. Күлөтан бир адамдык касиет ушул эле. Кандай бир көңүлү чөгүп турган адам болсо да ушул мамыр-жумур болуп кайра аралашып кеткенин аңдабай калар эле. Адам эми сөзсүз түрдө сен муну кыл деп үйрөтпөйт да.
анын өзүнүн жасаган мамилеси, бирөөгө кылган мамилеси. Мен өзүм өкүл балага кандай мамиле кылыш керек экендиктерин ушул өзүмдүн өкүл атаман улам билдим да. Сатира жанрында чыгармалар жазылбай калганына көп болду. Учурда мурунку акын, жазуучулар сыяктуу бул жаатта эмгек жазып, терс көрүнүштөрдү сындаган же күлдүргөн чыгармалар жок. Сатира жанры мурда эмне үчүн өнүккөн? Анткени коомдо терс көрүнүштөрдү сындаган туура кабыл алынчу. Азыр болсо душмандашып, чабышып, соцсетте бири-бирин кекиртектен алган кезде сатирага да тийишкиси келбей калды көптөрдүн. Мисалы адабий сын деген жоголду. Анткени азыр сындаган кишинин баары душман болот. Халтуршуктей жаман душман жок да. Ал чыныгы жазуучу, таланттуу киши сындаганда сынды кабыл алат. Ал эми бул 100 киши жүрсө өнөрдө мисалы үчүн, ошонун 10 таланттуу болсо да жакшы да. Азыр тилекке каршы ошол жагынан кичине аксап турабыз. Муну биз көңүлгө алып туруп бул жанрды өстүрбөсөк, сатира бул коомду күлдүрүү эле эмес, коомду тарбиялай турган чоң тармак да. Ошон үчүн мына бүгүнкү күндө тамсилдерди жаза турган, ошондой сатиралык чыгармалар жаза турган жазуучулардын үстүндө ошондой шыктар эметип, баарларды ойготуп иш алып барбаса, бул жанр жок болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн бул жанрдын үстүндө Улуттук жазуучулар союзу болобу, башка чыгармачылык уюмдар болобу, атайын бир конкурстарды жарыялап, ошонун үстүндө эмгектенип жүргөн бир калемгерлердин шыктар эметин ойгонтсо, куйкум сөздүн чебери болгон сөз багып сөз аздектеген кыргыз элинен сөзсүз түрдө чыгат деп ойлойм. Адабиятка, маданиятка мүлдө эмгек жасап, аркасында баалуу эстелик калтырып кеткен таланттуу акын, күчтүү сатирик Жолоочу Рыспаевдин элеси ар дайым элинин жүрөгүндө сакталат. Клара Кудайбергенова, Данияр Тилебалдиев, УТРК Чүй.